Өзбекстандын Борбор Ташкент шаарынын ички иштер башкармалыгынын сайтында укук коргоо кызматкерлеринин сүрөттөрү жарыяланган. Анда кызматкерлердин медициналык бет кабы фотошоп аркылуу жасалганы байкалган. Бул тууралуу жергиликтүү басмалар жазышууда. Маалыматка ылайык сүрөттө көрүнүп тургандай, күзгүгө чагылган кызматкерлер карыянын үйүндө бет капсыз жүргөн. Ал үйгө азык-түлүк жардамын алып келгени белгилүү болду. Интернет колдонуучулары анын бет кабы фотошоп менен жасалганына сынга алышкан. Жана фотошоп менен жасалгандагы ондогон сүрөттөрдү көрсөтүшкөн. Кийинчерээк ички иштер башкармалыгы бул сүрөттөрдү сайттан өчүрүп салган. Бүгүн 19-июнда президент Сооронбай Жээнбеков бир катар мамлекеттик органдардын жетекчилеринин катышуусунда Коопсуздук кеңешинин тар курамында жыйын өткөрүп жатат. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Коопсуздук кеңешинин отурумунда өлкөдөгү учурдагы эпидемиялык кырдаал жөнүндө маселе каралат. Анда вице-премьер-министр Аида Исмаилова, саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов коронавирус инфекциясынын алдын алуу жана оорунун андан ары жайылышын көзөмөлдөө боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер жөнүндө маалымат беришет. Эскерте кетсек, бүгүн 19-июнга карата өлкөдө 132 адамдан коронавирус инфекциясы аныкталып, жалпы ооругандардын саны 2789га жетти. Орусиянын президенти Владимир Путин жеке кабинетиндеги жашыруун бөлмөсүн журналисттерге көрсөттү. Бул тууралуу сюжет орус телеканалдарынын биринен көрсөтүлөт. Анда орус лидери келген журналисттерди мурда жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн сыр болуп келген бөлмө менен тааныштырган. Жашыруун бөлмөдө кабыл алуулар болбойт. Бул жер эс алууга ыңгайлаштырылып, бөлмөдө тамактануучу жана эс алуучу жайлар бар. Мындан тышкары ал жакта орус императору Петр Бирдин сүрөтү илинип турат деп жазылат маалыматта. Маалым болгондой, бул бөлмө жөнүндө берүү учурда даярдалып жатат. Келерки аптада көрүүчүлөргө телеканалдардын биринен көрсөтүлө тургандыгы жазылат маалыматта.